Барыңыздарга салам, мен YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен грек жаңгагынан жасалган батончиктин рецепти менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Оңой жана бат жасалат, сөз жасап берип, балдарыңыздарды кубантыңыздар. Бизге керектүү азыктар бул грек жаңгагы, хлопья, шоколад жана шоколадный печенье керектелет. Шоколадный печенье Орео болсо дагы болот. Ал эми бардык граммдарын мен описанияга жаза кетем. Жана ошондой эле бизге форма керектелет. Менде ушундай форма кондитерский магазинден таап алдым. Сиздерде ушуга окшош форма болсо дагы болот. Оозу менде ушундай жабык жер экен, салганга кичине неудобныйраак экен. Андан кийин грек жаңгагын жакшылап майдалап аласыздар. Эгер грек жаңгагын 5-10 мүнөткө дагы печкага салып, бир сыйра куруп алсаңыздар дагы дамдуураак болот. Андан кийин печеньябызды дагы майдалап алабыз. Бычак менен майдалагандан караганда кол менен майдалаган ыңгайлуураак экен. Ошону кол менен майдаладым. Андан кийин хлопьяны кошуп, шоколадыбызды эритип алабыз. Шоколадка көз өлчөм май куябыз дагы водяной баняда же болбосо микроволновкада эритип аласыздар. Микроволновкада 30 секунд сайын аралаштырып турасыздар, эмесе күйүп кетет. Даяр болгон шоколадыбызды баардыгын бир чашкага салып алабыз дагы. Андан кийин баардыгын аралаштырып чыгабыз. Биринчи лопатка менен аралаштырып алыңыздар, андан кийин колуңуздар менен каттуу хлопьяны мыжыгып аралаштырып алыңыздар. Хлопья каттуу болгондуктан кол менен аралаштырганда эзилет. Ошондо формага салганга дагы удобный болот. Даяр болгон массабызды формабызга салып, кашык менен жакшылап катуураак үстүнөн басып чыгасыздар. Мен формамдын ушундай оозу бар болгондуктан кичине неудобныйраак болду. Сиздер ушундай оозу жогун алсаңыздар удобныйраак болот сиздерге. Формага баарын салып алгандан кийин морозильникке 2 саатка тоңдурганга жиберебиз. 2 саатта катып даяр болду. Эми формадан акырын алып чыгабыз дагы үстүн кооздойбуз. Мен үстүн кооздогонго молочный менен белый шоколадты водяной баняда эритип алдым дагы. Ушуна кондитерский мешокко салып алып, үстүн ушинтип шоколад менен кооздоп алдым. Андан кийин үстүнө посыпка сепсеңиз да, сеппесеңиз дагы болот. Мен ушундай вафельный крошка менен кооздоп койдум. Вафельный крошканын рецептин менин YouTube каналымдан дагы таба аласыздар. Мына биздин батончиктер даяр болду. Оңой жана бат жасалат. Балдарыңыздар менен чогуу да жасасаңыздар болот. Балдарыңыздарга жасап берип кубантыңыздар. Даамы эми өзгөчө болот. Мен сөз менен айтып сиздерге жеткире албайм. Сөз жасап жеп көрүш керек. Орехтин даамы, шоколаддын даамы эми өзгөчө болот. Сөз жакшы шоколаддарды колдонуңуз. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды дагы унутпаңыз.